Чындап эле күйөөсү Кыргызстанда бир оорукчан экен. Ошо 2 жылдан өтүп калыптыр эле, барбай жүрөт экен эле да, карабай. Айтсаңыз, сиз деле көрүп калып, жактырып калып эле сразу үйлөнүп алган жериңиз жок да, эмнеге таянып, эмнеден ишенип анан ал адамга үйлөндүңүз, эгер андан кийин айылдаш айтып аткан болсо бардык маалыматты сизге? Саламатсыздарбы, Учкунбек YouTube каналынын катталуучулары. Беткап артындагы программасынын кезектеги чыгарылышына мекендешибиз Ильяс байке келип отурат. Ильяс байке Орусияга келип, жакшы ниетте, жакшы тилекте үйлөнсөм, аялымдын үй бүлөсү бар экен, бала чакасы бар экен дейт. Анда эмесе Ильяс байкенин өзүнөн толук маалымат алайлы. Саламатсызбы Ильяс байке? Беткап артындагы берүүсүнө өз каалооңуз менен келдиңиз. Берилген суроолорго туура жана так жооп берүүгө даярсызбы? Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Мен ушул Беткап программасын ар дайым көрүп келем, бирок ушул программага келип сүйлөйүн деп эч ойлогон эмесмин. Мен Кыргызстандан аялым каза болгонуна бир 5 жыл болуп калды. Москвага ошо стресстерден арылам деп, иштейин деп 2 жылдан бери Москвада таксиде иштеп жүрөм. Таксиде иштеп жүрүп бир келин менен таанышып калдым. Башым бош дегенден ишенип бир жылдай сүйлөштүк. Бир жылга жетпей, ошо бир 8 ай сүйлөшкөндөн кийин экөөбүз жакшы мамиледе болуп жүрдүк. Көп кыйынчылык болуп аткандарын, карызы бар экенин айтып жүрдү ал аралыкта. Анча мынча кезигип жолугуп жүрдүк. Мен ажырашканмын, бирок 2 балам бар деп жүрдү. Мен аялым өтүп кеткен, мен да үйлөнүшүм керек деп ошондой ортодо сүйлөшүүлөр болду. Москвада 1 жылга жакын сүйлөштүк. 1 жылга жакын сүйлөшкөндөн кийин баш кошууну пландадык. Баш кошууну пландап, анан ошентип үйлөнүп, көп өтпөй 5-6 ай жашагандан кийин 5-6 айдын ичинде мен күндүзү саарлап чыгып кетип, кечке маал 10дорго келип, такси кылып, таксинин иши ошондой да Москвада. Анан тойго барып калдык, тааныштардын тойго барып, анан жетелешип барып калсак, бир чоочун киши келип эле бул ким деп калды. Мен келинчегим десем, тошунабы, сен келинчегиңби бул? Ооба, мен келинчегим дедим. Бунун жолдошу бизге тууган болуп кетет го. Бунун жолдошу бар да, кандай сен келинчегиң бар деп адамды шок кылды да. Ошол жерде мен унчукпадым. Үйгө баргандан кийин аялыма айттым. Ушундай сен жолдошуң бар экен го. Ажырашпапсың го десем, бирөөгө окшош турса керек да деп тане албай койду. Ошондон кийин мен сүрүштүрүп баштадым да. Ишенбейчи, аялыма да ишенбей, тиги бала киши айтканга да ишенбей сүрүштүрө баштасам, чындап эле күйөөсү Кыргызстанда бир оорукчан экен. Оорукчан болуп, бул ошо 2 жылдан өтүп калыптыр эле, барбай жүрөт экен эле да, карабай. Көрсө ошо 2 баласы, жакшы балдары бар экен, Кыргызстанда бой жеткен. Ошентип мен башым айландырып, алдап, карыздарын төлөтүп, 6 айда көп нерселерди алдырды мага, көп нерселерди алып бердим. Мен чындап эле кыйынчылык көрүптүр, чындап эле күйөөсү жок экен деп, ошо балдарына дагы акча салдырып турдум, балдарың да кара деп. Ошентип анан чындап айылдарын, райондорун тактап сурасам, 2 жылдан ашык бул күйөөсүн карабай Москвадан барбай коюптур эле. Мен ушул нерсеге өтө өкүнүп келген чагым сиздердин программаңыздарга. Ильяс байке, айтсаңыз, сиз деле көрүп калып, жактырып калып эле сразу үйлөнүп алган жериңиз жок да, эмнеге таянып, эмнеден ишенип анан ал адамга үйлөндүңүз, эгер андан кийин айылдаш айтып аткан болсо бардык маалыматты сизге? Ошол биз таанышкан маалда бул оронуп жүрчү эле.
оролуп жүрүп анан мен алда болсо керек эми бул намаз көй болсо керек деп анан өтө катуу сүрүштүрүштүн да кереги жок деп эми биз чоң эле мен да экинчи турмуш куруп атсам бул да экинчи турмуш куруп атса деп анан ошодон жакшы сураган меселем да. Сурабай эле менин эң минус жерим ошол сурабай тактабай жакшы ниет кылып эле мен балдарымдан жардам бердим, өзүнө дагы ушундай соопчулук дейм деп 6 ай жашагандан кийин ушул нерсени билип калдым да. Ильяс байке дагы бир суроода ошол төлөгөн карыздарынын төлөгөнүн акчасынын суммасы канча болду, анан бет капартындагы берүүсүнө ал адамдын аты жөнүн айта аласызбы? Анан келүүдөгү максатыңыз программага айтып кетсеңиз. Сиздердин программага келүү эң негизги максатым бул экинчи турмуш курабы же биринчи турмуш курабы, жаштарга, чоңдорго айтарым биринчи үйлөнөрдө же турмушка чыгаарда кыз балдарга катуу тактап, сураштырып баарын. Андан кийин турмушка чыксаңар, же болбосо үйлөнсөңөр дегим келди. Москвада ушундай күйөөсү бары деле элге титат, аялы бары деле үйлөнүп атат десе мен эч ишенбейт элем. Бул жөн эле жалган эле маалымат болсо керек деп. Өзүмдүн башыма келгенден кийин ушул нерсени билип сезип отурам да. Бүгүн ошол максатым 500-600 миң акчаны короттурду негизи ошо карыздарын кутултуп, анан үйүнө дагы соопчулук балдарын бакса деп үйүнө дагы андан сырткары салып турганмын. Мен ошол чоңдорго дагы жаштарга да айтарым, шашпастан тактап сурап, айылдын үйлөнүп элек турмушка деген кыздар болсо чындап эле аялы жокпу, чындап эле бойдокпу деп тактап сурап, анан турмушка чыксаңар деп аял кишилерге айткым келет. Эркек кишилерге үйлөнөрдө ушул кыз баланын талагын бергенби, жашабайбы чында. Ошол нерсени айткым келди. Негизи менин ниетим баары жакшы болчу. Экинчи турмушка ушул бактылуу болоюн деп. Мен өзүм аялым каза болуп калып, ошо стрессти унутуп, аялым каза болгондо 5 жыл болду. Ошол 2 жылдан бери жакшы ниет кылып, мен да турмуш куруп, бактылуу болсом деген максатта ойдо үйлөнгөн болчумун. Ооба, урматтуу мекендештер, албетте 5 кол тең эмес деп коет элибизде. Орусияда жашап, жакшы иштеп, жакшы жүргөндөр деле аз эмес. Ушул бет капартындагы берүүсүнө жана Ильяс байкеге кеп кеңешиңиздерди жазып, комментарийга калтырып кетсеңиздер болот. Сиздерде дагы жүрөк ойкөгөн өзүңүздөрдүн маселеңиздер болсо, сиздерди да берүүдөн күтүп калабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, айымдар, мырзалар. Эгер сиздер жакшы массажный салон издеп жаткан болсоңуздар, мен сиздерди Эльзада бьюти салонуна чакырып кетемин. Биздин салондо лечебный массаждардын бардык түрлөрү бар, хиджамалар жасалат, жана ошондой эле кыздарыбыз үчүн маникюр, педикюр кызматтары бар. Урматтуу айымдар жана мырзалар, бизде косметологический кызматтардын бардыгы көрсөтүлөт. Чистка пилингтерден баштап, биоревитализация лица, плазмалифтинг лица, лечение, аллопеция жана чач түшүп жаткан болсо плазматерапиялар жасалат. Ошондой эле гипергидроза процедуралары, увлажнение жана увеличение губ жасалат. Бардык косметологический услугаларга бизге кайрылсаңыздар болот. Перманент брови, межреснички жана ошондой эле перманент губ жасалат. Айтып өткөн кызматтардын бардыгына, массажга, маникюр, педикюрга жана косметологический услугаларга, кызматтарга бизде обучениелер дагы бар. Учкунбек каналынан келсеңиздер, обучениелерге дагы, услугаларга дагы 20% арзандатууларды кылып беребиз. Бизде обучениенин өзгөчөлүгү система бар, программа бар, жана ошондой эле жеке окутуп чыгарабыз. Биз группа кылып 4-5 адам албайбыз, бирден гана окутуп 1 айда чыгарабыз.